болгону ойку кайкы жерге эмес, өзүнүн теңин таап бериш керек экен. Ошол үчүн Хасан радыйаллаху анху эмне деген? Кудайдан чындап корккон таква балага бергиле деген. А 5 мал намазды кимде болсун окуп кое берет экен, сүрөт үчүн делечи, кээде. Жан дүйнөсү кандай, бул бир Кудай билет. Ошол үчүн пайгамбар эмне деген? Ат-таква хахуна, таквалык мына жүрөктө деген экен да. Ошол үчүн мына жүрөк ыйман менен, таквалык менен сугарылган болсо, атасы келип туруп, балам эми ачам эчтек болбойт эми. Кошунан алмаздан алып келем балдарга берип кое бер десе, жок ата дейт экен да. Кошунардан өзүнөн сурап албасак же сатып албасак арам болот, бирөөнүн акысын жегенге болбойт. Кыскасы сон экен да бул. Неге? Таква бала кызыңарды сүйүп жашайт, эгер сүйбөсө эч качан таштап кетпейт дептир. Өмүр бою жашайт. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Үйлөнөт, эртеси ажырашып кетип атат. Үйлөнөт, эртеси 10 бала үйлөнсө, 7-8 ажырашып атат. Эмне үчүн? Өзүн билен менен үйлөнүп, өзүн билен менен турмуш улагандыктан. Ошондуктан Хидая китебинде келет, эч бир ата-эне кызына жаман жолдош, баласына жаман түгөйдү таап бербейт. Ата-эне деле бизде болуп бала кезде жүргөн алар деле. Кызынын деңгээлин, баласынын деңгээлин билет экен ар бир ата-эне. Мен тети келинди алсам болот, келин кылып. Анткени балам экөө тең болуп жашайт. Деңгээли да бирдей деп. Ана тет асманда деңгээлі өйдө бир бийик кызды жөнөкөй билимден артта калган балаңызга алып берип койсоңуз, эртеңки күнү темасы окшошпой, эркек арданат экен. Акырында айтат, башың жетпегенде мен айтканды кыла берди деп койушу мүмкүн да. Болду анан кор болот ошондон Кудай сактасын.